Урматтуу Эдил Жолдубаевич, биз расмий ушул ички иштер органдарынын берген маалыматына таянсак, жылдын башында эле 2,5 айдын ичинде 17 мектеп окуучу балдарынын трагедия менен өмүрлөрү кыйылып отурат да. Ушул бүгүнкү күндө атайын президенттин астында балдар боюнча ыйгарым укуктуу өкүл бар. Же болбосо ушул өлүм боюнча кандай бир жоопкерчиликке кимдер тартылды, кандай иш-чаралар жүрүп атат астыда? Ошол боюнча бир маалымат берип койсоңуз. Урматтуу Илимбек Канычбекович, бул өтө актуалдуу бир маселе. Бизде чынында эле ушул менталдык ден соолукка жакшы көңүл бурулбай атат. Азыркы балдар өтө чоң мындай бир суроолоруна жооп таба албай, анан өмүрлөрүн кыйып, же болбосо жанагы буллинг, хулигандардын колунда дагы болуп, ал мурун жөнөкөй эле хулигандар болсо, азыр 24 саат суткасында онлайн аркылуу аларды шылдындап, тийишип, өмүр асылгандар ошондой бир азыр толугу менен интернет аркылуу дагы өздөрү ошого чыда албай, анан жанагындай трагедиялар орун алып атат. Буюрса бул боюнча билим берүү, социалдык, жергиликтүү бийликтер, анан албетте ички иштер министрликтери, бирок өзгөчө албетте бул ата энеден ошол үй бүлөнүн ден соолугу, үй бүлөдөгү климат, үй бүлөдөгү колдоо. Bunun бардыгы мамлекеттик деңгээлде, урматтуу депутат, сиздердин да катышуңуздар менен бул өтө чоң көйгөйгө биз көңүл бурушубуз керек деген ой. Конкреттүү түрдө жооп айтсаңыз, кандай иш-чаралар жүргүзөсүз астыда, мисалы үчүн? Мунун алдын алуу профилактика болуш керек да, мындайчы. Конкреттүү 550 жаңы штат ачылды. 550 жаңы штат социалдык кызматкерлер, балдар боюнча кызматкерлер, ар бир мектепте ИДНдин кабинети ачылды. Азыр психологдорду жана медиктерди биз даярдап атабыз, мектептерде жанагы психологдордун штаттарында киргизебиз буюрса келечекте. Андан кийин өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, Маданият министрлигинен барбы өкүл азыр бул жерде? Эмнеге келбеди? Токтом долбоорун аткарыш боюнча. Маданият министрлигинен өкүл эмне үчүн келбеди токтом долбоорун аткарыш боюнча деп? Анда ошо Маданият министрлигине сизге да конкреттүү сунуш айтайын, ошо жогоруда өзүңүз айтпадыңызбы, интернет аркылуу дагы балдар ушундай кесепеттерге кабыл атат депчи. Ошо контроль контента деген бар, билесиз да. Ошол атайын смартфондорду, ошо YouTube каналдарын ошо контролго алсаңыздар, ошо баягысынча контентти. Андан кийин жакында эле республикада атайын улуттук тарадистик травматология жана ортопедия борборун түзүү боюнча атайын бир сунуш түзүлүп аткан министрлер кабинети тарабынанчы. Азыркы учурда билесиздер, мисалы Чүй облусунда бар, улуттук госпиталда, же болбосо ушул жалдагы эне жана баланы коргоо улуттук борборунда, 3-чү шаардык ооруканасында атайын 4-чү шаардык ооруканасында атайын профилдик травматологиялык борборлор бар да. Буларды бириктирип бир центр кылбастан эле жаңы бир ачыш керек. Себеби бүгүн пробканы көрүп атасыздар. Бир жерде бир кырсык болот, же болбосо бир нерсе болсо, шаардын бир жагынан бир жагына жетүү үчүн 1-2 саат убакыт. Көбүнчөсү эми бул острый баягы нуждающий больнойлорго тиешелүү да. Урматтуу депутат, сиз туура айтып атасыз. Жаңы улуттук ортопедиялык борбор түзүлдү. Ага президентибиздин атайын фондунан 3 миллиард сом ошол жаңы курулуш иштерине буюрса эң заманбап, эң жанагындай бизге керек бул республикалык масштабтагы, керек болсо регионалдык масштабтагы дагы өтө бир заманбап ортопедиялык борбор курулат. Жана андан да сырткары сиз жана атап кеткен балдар боюнча охрана материнства детства, ошол боюнча дагы аяка дагы 350-400 канча миллион сом, 330 миллион сом дагы президент кошумча сиздер бекитип берген бюджеттен да сырткары атайын булактардан кечээ күнү кол коюп берди. Бул курулуш иштерине эки сиз атаган борборго дагы көңүл бурулду.